Бейиш нуру. Ааламды ким тазалайт? Келиңиздер. Бир аз ааламга көз чаптыралы. Кандай кооз, кандай кылдат. Ошол эле кезде кандай таза. Жер бетине көңүл буруп карасак, таптаза, кудум бирөө тазалап койгондой. Нечелеген тоолор, талаалар, токойлор, океан, деңиздер бар. Сыртынан карасаң, ал жерлерди эч бир адам тазалабагандай, карабагандай. Түгүл биздин оюбузга да келген эмес бул суроо. Кичинекей эле бөлмөбүздү бир ай тазалабай коелучу, кандай гана кир деп чаң басып кетет. Бул ааламчы? Өтө кооз, өтө таптаза. Демек, бул жерде ойлоно турган бир сыр бар. Келиңиздер, анда акыл калчап, жан дүйнөбүз менен сезгенге аракет кылып көрөлү. Бул аалам дайыма тынымсыз иштеп турган фабрика сыяктуу. Дайыма киши келип толуп, кайра бошоп турган кербен сарай же мейманкана сыяктуу. Чындыгында мындай фабрикалар, кербен сарай, мейманканалар таштанды, шыпырынды, кир нерселерге бат-баттан толуп турат. Эгер мындай жерлер өтө кылдаттык менен тазаланып, каралып турулбаса, жашоого мүмкүн болбой калганчалык кирдеп кетет. Кичинекей эле фабрика ушунчалык тазалоого муктаж болсо, андан миңдеген эсе чоң болгон жер шарыбыз тазалоого канчалык муктаж болду экен. Ой жүгүртүп карай турган болсок, жер бетинин эч бир жеринде керексиз, пайдасыз, кокустуктан пайда болуп калган ашыкча кирлер, нерселер жок. Андай нерселер пайда болуп калса да өтө бат эле, оңой эле кайра тазаланып турат. Демек, аалам фабрикасынын тазалыгына карап турган бир улуу зат бар. Ал бул ааламды кичинекей бөлмөнү тазалагандан да оңой тазалап жатат. Баарыбызга маалым болгондой эле, бир инсан бир ай эле жуунбай койсо, же кичинекей бир бөлмөсүн бир ай эле тазалабай койсо, өтө кирдеп кетет. Бул өтө чоң болгон дүйнө ушунчалык таза. Демек, дүйнөнү тазалаган ошол зат өтө кылдаттык менен, акылмандуулук менен, мээримдүүлүк менен тазалап жатат. Ал зат Аллах Таала. Аллахтын Куддус, башкача айтканда таза деген ысымы ааламдын тазалыгы аркылуу чагылып көрүнүп турат. Адамзат жаралган күндөн баштап ушул күнгө чейин нерселер чирибегенде жер бетин таштанды басып кетмек. Аллах Таала чирип кетүү деген процессти коюп койгон үчүн адамзат калтырган таштандылар чирип жок болуп дүйнө тазаланып турат. Аллах жамгыр менен жер бетин жууп тазалап турат. Жамгырдын тамчылары чакадан куйгандай одоно эмес, тескерисинче тамчы болуп назик түрдө түшөт. Шамал. Аллах Таала шамалды себепчи кылып, жер бетин зыяндуу газдардан, жагымсыз жыттардан, айрыкча кир абадан тазалап турат. Бул видео башталгандан бери сиз 40-50 жолу дем алдыңыз. Тагыраак айтканда, сиз ар бир дем алган сайын денеңиз тазаланып турду. Биз дем алганыбызда аба денебизге кирип, кайра демди чыгарган кезде денедеги микробтор, кирлер чыгып кетет. Бул видео башталгандан бери көзүбүздү болсо 50 жолу жумуп ачтык. Ар бир ачып жапкан сайын көзүбүз тазаланып турду. Ушул күнгө чейин бул куулуштар оюбузга да келбесе керек. Аллахтын Куддус ысмы ар бир дем алган сайын, көзүбүздү ачып жумган сайын көрүнүп турат. Денебизде аккан кан да тамырлар менен чуркап жүрүп олтуруп, кудум таштанды ташыган машине сыяктуу денебизди тазалап турат. Бул сыяктуу дагы өтө көп кереметтер бар. Жер бетинде 20 миңден ашуун өсүмдүктүн жана 100 миңден ашуун жаныбарлардын түрлөрү бар. Жаныбарлар өлгөн соң өлүгү ошол эле жерде калып кетет. Өсүмдүктөр да. Аларды эч ким барып адамдар сыяктуу көмбөйт. Ушул жерде Аллах Таала жырткыч жаныбарларга жана микроорганизмдерге милдет берген. Өлгөн жаныбарды алар тазалап жеп кетет. Артынан курт-кумурскалар тазалап кетет. Өлгөн жаныбарларды жеген жырткычтар, мен тарыпты жебесем экология бузулат, ошондуктан жешим керек деп ойлонбойт да, туурабы?
ал жырткычтар Аллах жараткан бир себеп. Элестетиңиз, эгер Аллах ошол жырткычтарга ошол милдетти бербегенде, жер бетин вирус каптап, атүгүл адамзат кырылып калмак. Асмандан жер бетине космос ааламынын таштандылары сыяктуу болгон метеорит таштар түшүп турат. Метеорит таштар атмосфера катмарына киргенде майдаланып жок болуп кетет. Демек, Аллах жер бетин метеорит таштардан да тазалап турат. Болбосо, ал таштар жер бетин талкалап жок кылмак. Ушул күнгө чейин канча таш түшсө да, бири да адамдын үстүнө же калк жашаган аймакка түшкөн эмес. Чымындар да таштандыларда учуп жүрүп өтө көп тазалык иштерин аткарат. Эгер Аллах ошол кичинекей эле чымынды жаратпаганда, жер бети микробторго толуп кетмек. Атүгүл жаныбарлар өздөрүн же бири-бирин кандай кооз түрдө тазалап турат. А биз көргөн кир, ыпылас жерлер бул адам баласынын түркөйлүгүнөн улам пайда болууда. Ошончолук кирдетсек да, кайра Аллах тазалап турат. Анткени ал мээримдүү, данышман, акылман зат. Ушунча акыйкатты көргөн соң, Аллах бизге ушунчалык шарттарды түзүп бергенин билген соң, бир суроо келет акылга. Ушунчалык эбегейсиз белектерге татыктуу болгон биздин милдетибиз эмне? Милдетибиз албетте Аллахты таанып билип, ага баш ийүү. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.